Айыл элинин көпчүлүгү мал чарбачылык жана дыйканчылык менен алектенет. Алардын катарын Жаңылай айыл аймагынын тургуну Урмат Мырза да толуктайт. Ал 60 сотук жерге дарбыз эккен. Айыл аягына чейин үзгүлтүксүз суу алып келүү максатында каналдар оңдоп сөдөн өтүп жаткандыгын угуп, жылдагыдан көбүрөөк аянтка дарбыз эккен. Эми суу жылдагыдай үзгүлтүккө учурабай, өзгөчө жайдын ортосунда суу жетпей калбаса дейт. Дарбыз өзү суу менен болот. Суусуз жок дарбыз болбойт. Любой жерде ошол. Дарбыз эми мына өкмөткө ишенип эгип алдык. Суу өзү былтыр чыгыптыр, мына быйыл чыгып атат. Жакшы деле чыкпай атыптыр былтыр. Эми ошо ишенип эгип алдык, эми Алладан да эми биягы. Эсептесең, где-то 80-90 миң кыласың. 1 гектарине. Чыгым көп, азот кымбаттап кеткен. Дары-дармектер бардыгы кымбат. Айылда суга суу муктаждыгы көп жылдардан бери көйгөй жаратып келген. Айыл элинин жашоо шартын жакшыртуу максатында Алай районунун өнүктүрүү фондунан акча каражаты каралган. Жаңарак айылынын кайрак айдоо жерлеринин 60-70 гектар жерине суу алып келүү үчүн 920 метр аралыкка монолиттүү лоток басылды. Сметалык баасы 4 миллион сомдук долбоор түзүлгөн. Өткөн жылы дыйкандардын айдоо жерлерине суу жетпей чыгымга учурагандыктан, быйыл каталардын үстүнөн иштөө негизги максат. Курулушу мына бардыгы немелер бүттү. Мына лотоктору, мына самоток немелер бардыгы жакшылык бүттү. Бирок насос жери дагы да ушал аз-маз ушуга чейин суу келеби, келбейби, насосту жакшы күчтүүсүнөн коюп, же болсо жаңылап койсо дагы элге дагы жакшы болмок да. Бизде суу маселеси аябай мындай көйгөйлүү маселе десек болот. Былтырдагы ушул дарбыздар бышайын деген учурда насостук станция бузулуп, 20 күндөй суу чыкпай, дарбыздар өз убагына жетпей, кичинекей боюнча эле бышып калып, көптөгөн дыйкандар мындай чыгымга учурады да. Ошон үчүн анан ал жердеги мисалы насос станциядагы агрегаттар бүт о союз малындагы 78 жылкы техникалар экен да. Алар эми күнүгө мисалы 1 мал, 2 мал сальник бузулду деп күнүгө 2 мал суу токтойт. Ушинтип бир суу менен камсыздоо мындай конкреттүү мындай толук кандуу болбой атат да. Суу чарба башкармалыгынын адистери аталган каналга суу кеткен насостук станциянын тетиктеринин эскилиги жеткендигин айтат. Учурда секундасына 200 литр суу берилүүдө. Үзгүлтүксүз суу жеткирүү үчүн насос келген. Ал эми Россиядан жаңы агрегатор келелик. Ал орнотулгандан кийин секундасына 300 литр суу берилип, электр энергиясы өчпөсө эле суга суу берүү үзгүлтүккө учурабайт деп ишендирүүдө. Агрегатор келелик. Себеби завод изготовитель Россияда заводто да электродвигательдер. Насос келген, запорный арматура деп коет, алар дагы келген бардыгы бар, базада турат. Двигатель келсе эле комплект жасап туруп, монтаж болот да, монтаж. Стабильный болуп калат да, свет өчпөсө эле, электр энергия өчпөсө эле стабильный болот. Себеби азыркы иштеп аткан насостук агрегаттар баары эскиси жеткен да. Жаңылай айыл өкмөтүндө айыл чарба багытында багытталган жалпы жер аянты 625 гектар. Анын ичинен суулуу жер аянты 209 гектар. Кайрак айдоо 416 гектарга барабар. Исак Туратбеков, Ош ТВ жаңылыктар.